20 майдан 28 майга чейин жазылып келиңиздер. Баарыңыздарга чистка бекер кылып берели деген. Мына сага мынаны караңыздар. Ассаламу алейкум урматтуу Москва жергесиндеги мекендештер. Кудай буйрса биз сиздер үчүн эң бир сонун жаңылык менен бөлүшөлү деп турабыз. Кыргызда жакшы кеп бар, катуудан тиш, жумшактан ич оорубасын дейт. Ошондуктан тиш ооруган биздин мекендештер үчүн эң бир сонун жакшынакай клиниканы табып койдук. Бул жерде өзгөчө акциялар бар экен. Аны азыр алдыда бул жердин генеральный директору менен кене маек кылып туруп сиздерге айтып беребиз. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер. Эгерде сиздердин араңыздарда кимдин документинин срогу бүтүп, границага чыгып келүү көйгөйү пайда болсо, анда мен сиздерге Дөөлөт мырзаны сунуштайм. Дубровка метронун биринчи выходуна чыгасыңар, мына номерге байланышып келе бересиңер туугандар. Ишеничтүү жана тажрыйбалуу айдоочулар бул жакта. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бекзат мырза, кандайсыз? Өтө Кудайга шүгүр. Денсаулык жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Урматтуу мекендештер, Бекзат азыркы учурда Москванын так центринен жакшынакай кылып Комфорт Дент деген клиниканы ачып коюптур. Бул жерде эми мекендештер менен амандашып туруп, өзүң кене маалымат берип өтсөң. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга жагымдуу күн каалайм. Ошол биздин клиника метро Китай городдо жайгашкан. Баардык шарттар түзүлгөн. Сиздерге удобство баардык жактан кенен айтып беребиз азыр Кудай буйрса. Алдыда. Эми Бекзат азыр мына кирип келгенде эле аурасы аябай жакты да. Таза клиника мындай бир өзгөчө моундай дизайн менен жасалган жер экен да. Эми кандай болду? Буякта канча стоматологдор бар? Кандай кызматтарды көргөзөсүңөр? Биздин клиникада эми основной стоматологический деп ачтык. Жалпы эле эми стоматология эле болсо деген ой болгон башында. Ошо стоматология боюнча брекеттерди койдурсаңыздар болот, имплантация, тиш ооругандар болсо тиш ооругандар келсе да болот. Дагы бизде капельница алса болот, ошол уколду алып кетсе болот. Жатып кадимкидей укол алып кетсе. Шарттар түзүлгөн. Анан определенный бир күндөрдө келип массаж алсаңыздар болот. Тайский массаж, филиппинский массаж деп бөлүнөт аларчы. Ал эми запись менен келип, жакшы алып кетсеңиздер болот. Негизи алдын ала записке жазылып келсе, ошондо без очереди, ошол времяда келет. Ошол убакта келет, убактында кетирбейт, ошол убакта кайра кетет. Ошто 1 саат 2 саат. Урматтуу мекендештер, Бекзаттын азыр биз жогорку окуу жайды бүткөнбү? Азыркы учурда Москва жергесинде негизи эле стоматологияны реклама кылгандар абдан көп. Бирок алардан өзгөчөлөнүп биз Бекзаттын кайсы жерде окуган, билим даражасы кандай, ошол боюнча жалпы мекендештерге өзүң айта кетсең. Хорошо, мен Казакстанда бүтүрдүм. Казакстанда Казак-Түрк университети, Международный Казак-Түрк университети Ахмет Ясави деген. Ошол жерде 6 жыл окуп бүтүрүп келдик. Москвага келгенибизге уже 4 жылдан ашты. Опытыбыз 4-5 жыл болуп калды. Эми студент кезде деле бош жүргөн жокпуз. Ошого азыр эми иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, жакшы опыт дагы бар. Анан бир жакшы тилдерди билебиз. Ошого иностранец пациенттер көп келет. Анан кыргыз каналга чыгуудан максат ошо кыргыз мекендештерге бир аз жардам болсун, колдон келген жардамды берели деген ойдо. Ошо бир реклама тартырып, чогуу иштеп, Кудай буйрса ошондой ниеттер болду. Эң сонун кече жакында эле Бекзат менен сүйлөшүп турганбыз. Турцияга барып келдиңер, Турцияга барып, окууга барып келдик. Ал жакта да аябай жакшы болду, Анталия шаарында. Эс алуу жана окуу аябай жакшы өттү баары. Эми дайыма эле негизи өнүгүп өсүп туруш керек да. Бир жерде туруп калганда эми суу деле сасып кетет дегендей. Мына туугандар көрдүңөрбү? Сасып кетет деген сөздө маани бар да. Тиштерди сасытпай, алдын алып, мына бул негизи мындай сөз угулганда бир грубый угулушу мүмкүн экен да, бирок негизи адам баласы күлкү ден соолуктун мүлкү демекчи, ошо күлгөндө бир кенен күлө турган болуп, тиштерди дарылатып кетсеңиздер болот. Бул жердин иштөө тартиптерин дагы айта кетсең азыр эле. Биз саат 8-ден 10-га чейин иштейбиз. Главный запись менен келсеңиздер, эч нерсени уккузбайсыздар, убактыңыздар да кетпейт. Запись менен келип, запись менен кете бересиздер. Азыр ушул биздин YouTube каналдын атынан келсе, кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Мен эми жалпы мекендештерге айтайын дедим, ушу Москвада иштеп атканда, ушул баарыңыздар 20 майдан 28 майга чейин баарыңыздар келип, ошол бесплатный чистка алып кетиңиздер. Мен ушу колуман келишинче канча адам келсе, ошончо бир кыргыз элибиздин мындай айтканда оозунда таштары тазаланып, бир аз мындай жакшы жеңилдеп калса деген ойдо. 20 майдан 28 майга чейин жазылып келиңиздер. Баарыңыздарга чистка бекер кылып берели деген. Мына сага мынаны караңыздар. Негизи чистка бир адамга чистка канча турат? 3000 турат. 3000 рубль турат. Бирок сен ошону азыр 20 майдан 28 майга чейин бесплатный жасайсың. Бесплатно. Мына урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр.
1 жума аралыгында келесиңер, записке жазыласыңар, буяка номерлерин коебуз, ошол номер аркылуу записке жазыласыңар. 1 жума тиштердин бардыгын чисткасын тазалап бесплатный кылып берет экен. Андыктан аракетти кылыңыздар, жетишип алыңыздар, алдын ала жазыңыздар. Ким биринчи жазса, эртерээк кетет. Эгерде адам жанагы запис толуп кетсе кабыл ала албай каласыңар да. Ооба, бир күндө эми жок дегенде бир чисткага болгондо эми бир адам примерно 40 мүнөт убакыт алат да. Ошого примерно бир 12 адамды алабыз. Ошого ким эртерээк жазса, ошо эртерээк очерт менен кетет. Бир күндө 12 адамды тазалай аласыңар. Тазалай алсак болот. Мынаса, бул деле 12 адам деле бир чоң жетишкендик болуп калат. Ошондуктан мекендештер аракетти кылыңыздар. Бир күндө 12 адамга чейин запис болсоңор болот. Сонун мүмкүнчүлүк аракетти кылып, калбастан биринчилерден болуп жазылып алыңыздар. Эми Бекзат, бул жерде азыр канча стоматолог врачтар бар? Общий азыр где-то 9 врач иштейт. 9 врач 9 иштейт. врач иштейт, ооба. 9 тең кабыл алат. 9 ден кабыл алат, ооба. Мынасага. Андан тышкары да 2 врачыбыз бар. Ал врачтар келип только реставрация кылат. Мисалы, кээ бир тиштер баягы сынып калып, анан билиндирбей жасаш керек, аябай жакшы кылыш керек десе, реставрация кылган жакшы врачыбыз бар. Анан челюстно-лицевой хирург бар. Ал да ошол өтө сложный ситуацияларда келип, операцияларын кылып кетет. Өзү негизи эле Москвада эң эле жакшы челюстно-лицевой хирургдар көп, бирок алардын ичинен эң жакшы деп айта алат элем. Ушу Бекмурат Бактиевич деген өзү Кара Суунун жигити, кыргыздын өтө сүйүктүү жигити, Москвада баары эле таанып калды. Ошол доктор менен иштешип көп жылдан бери, ошол киши наставник болуп бизге иштеп келет, буюрса аябай жакшы. Ошол киши да келип бизге иштеп, колдон келген жардам берип келет ушул күнгө чейин. Жакшы баары. Анан экинчиси ушул Актан деген байкебиз бар, Москвадачы. Ошо стоматологдордун башын бирктирип, группа ачып, жакшы уюм түзүп келет. Буюрса, ошол Актан байкеге да чоң рахмат. Ушул клиниканын ачылышына да чоң жардам кошту. Мынаны караңыздар, эми урматтуу мекендештер, азыр Бекзат, бул жакта азыр 9 стоматолог врач кабыл алат. Андан сырткары жанагындай эми Москвада бүт баары иштегени келгенбиз, баарыбызда пул бар деп ойлойт эми көпчүлүгү. Кээде жанагындай акчадан тартыш болуп калган учурларда кандай жеңилдиктер бар? Мисалы, брекет жасайм дегендер, жанагы тиштерин алып салып, протез кылам дегендерге барбы жеңилдиктер? Жакшы эстеттиңиз, ошентип кетемби деп ойлоп аттым. Биздин клиника эми башкалардан өзгөчөлүгү деп айтайын эми. Бизге келип туруп 0% менен рассрочка тиштериңиздерге имплант койдурсаңыздар болот, анан брекет койдурсаңыздар болот. Мисалы, сиздер 50 миңге койдурсаңыздар брекетти, аны сиз кааласаңыз 5 айга бөлүп берсеңиз болот, кааласаңыз 10 айга бөлүп берсеңиз болот да, айына 5 миңден түш келип калышы мүмкүн. Имплант кылсаңыз эле мисалы 45 миң, 50 миң, 55 миң болот, аны бөлүп берип алсаңыз болот. Эң өзгөчөлүгү ушул биздечи. Эч кандай банктын эч нерсенин кереги жок. Рассрочка кылып, фирманын атынан кылып беребиз. Эми кыскача мындай жалпак тилде түшүндүрөлү. Эгерде мен келе турган болсом, тишиме жана брекет жасатам десем, эч кандай эмеси жок. Акча бербей эле сага келип көрүнөм, мисалы врачтарга, көрүнүп, наркы беркини карадыңар, жасадыңар, сүйлөшүлдү, ай сайын келип карап турушум керек. Ошону рассрочка жолунда ай сайын бөлүп төлөсөм болот. Ошол тишим жанагы бүткөнгө чейин. Мына урматтуу мекендештер, мындай мүмкүнчүлүк да кайсы жакта бар айткылачы. Эми чындыгында бул жакшы. Азыр телефонду деле мындай iPhone алып деле рассрочка төлөп атасыңар. Андан көрө тишти дагы мындай рассрочка жолу менен брекет салдырып алсаңар, бул Кудай буйрса бул өтө сонун жеңилдик. Өтө сонун жеңилдик. Өзүбүздүн элге мекендештерге жакшы мүмкүнчүлүктү түзүп атыптыр. Сага да Алла ыраазы болсун ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атканыңа. Эми мекендештер, кандай суроолор болсун, тишиңерде өйдөбү, ылдыйбы, кыскасы алдыдабы, арттабы баардык кызыктырган суроолорду ушул жигитке жазасыңар. Экранга номерин коюп коебуз. Алдын ала записке жазылып, келип көрүнсөңөр, Кудай буйрса мына жогоруда айтып өттү, 1 жума чистка бесплатный. Эми элестетип коюңуз, 3000 рубль жанга келди. Метродон 1 минуталык жол экен. Аракетти кылыңыздар мекендештер. Ооба мекендештер, баарыңыздарды күтөбүз. Кудай буйрса келе бериңиздер, эч нерседен коркпоңуздар. Баары эң алдыңкы технологияларды колдонуп, баарыңыздардын тишиңиздерди дарылап беребиз. Урматтуу мекендештер, мына ушул экранда жазылып турган номерге чалып, байланышып, записке жазылып келе бересиздер. Кудай буйрса, биз азыр сиздерге ушул видеонун аягына дагы коюп коебуз. Метродон чыгып, кандай тартипте келиш керек, видеосун көрүп, бул жака кирип келе бересиздер туугандар. Мекендештер, бул клиникага келүүнүн жолу мынакей. Китай көрөт метронун экинчи вахтынан чыгасыңар. Экинчи вахттан чыгып туруп төп түз эле келсеңиздер, мына 1 минуталык эле жол. Мына жерде Натактари деген кафе турат. Ушул эшиктен киресиздер. Көрдүңүздөрбү? Кирип туруп эле оң тарапка бурулсаңыздар, ак эшик турат, ошол эшикке кире бересиздер.